мээси менен кулагым менен жок деген сөздү жактырбаган менен жүрөгү менен жок эркектин жок деген сөзү бул дары депчи. Ошого кошула аласызбы? Кошулам. Мындай аялдык программасы өтө интересный, аны эч ким түшүнбөйт дейт. Ошондой нахальный болуш керек. Көп нерсесине көңүл бурбаш керек. Анткени көңүл бурсаң убары болосуң, анан туура эмес чыгат. Анткени ал келип эмеси менен айтып коет, эмоциясы менен, шахват менен, аялдын шахваты көп дейт. 9'у дейт аялдык шахват, бирөө акыл дейт. Эркек наоборот, акыл менен эмес шашпаш керек. Аял киши, эркек киши вообще шашпаш керек. Келип туруп, дезеле чукап барып келе бериш керек. Тиги керек экен. Муну вообще андай кылбаш керек эркек киши. Mesela азыр келип мен свадьбага мына 2 миллион кетирип коюн, анан эмне кылам? Ана Россияга кетейин, сен биякта калып каласыңбы? Деш керек да. Жок, аял келип, ону ресторан албайлы, сон ресторан. Мейли. Будет акыл менен. Мен мына айттым да, мына калыңды, калың мына 300 миң сом, ресторан 3 миллион сом. Эмне деген эме бул? Кандай болуш керек да? Ойлош керек. Эмнеге ресторан көрөсүң? Эмнеге сен аяка түшөсүң сүрөт? Эмнеге сен селфи кылып алып бүт дүйнөгө таратасың сүрөтүңдү? Анан келип сени ар бир эркектер келип алып сени сутанып карасыңбы? Болбойт да. Шариятта бул бирөөнүн аялына бирөө сутанганы күнөө бар. А жана сутандырган аял күнөөкөр. Ошончо супсулуу болуп, шпаклевка менен супсулуу болуп чыкса, ошону миллион эркек караса, ошо миллион эркектин күнөөсүн мойнуна алат, аял и миллион эркекке күнөө түшөт. Караш кандай? Катын деген кат, бекит, көргүзбө, сукпет, бир эле сук эмес, жана возделение, калуу сезим бар. Ал жана виртуальный любовь, виртуальный деген ошондой виртуальный любовь. Келип ошону каалап отуруп, анан ошол нерсе болуп атат да. Биз болсо эркек келип лох бололу, дагы сүйүнүп жүрүп, мына еще да жарым жыл аңаштаган аялын.